Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Mustafa'nın görüşleri, hurmatlı bizden kattalıçılar, жылқы сүйүүчүлөр. Biz Жапалакта турабыз тугандар. Кеңештеги ыктыяр палбандын аты чыгат. Аттын сындысы, аттын жоону чыгат тугандар. Бул таза көрүнүшү кыргыз жылкы көрүнүп турат. Анда эмесе алдыда биз менен чогуу туруп тугандар. Жакшы аттын маалыматын алалы. Ыктыяр таза мындай дыйхан деп койсок да болот достор. Ушул аттын мүнөздөмөсүн сурайлы. Ыктыяр, ассаламу алейкум. Ыктыяр палбан кандай, жакшы? Ден соолугуң кандай, Ыктыяр? Карагашка ат чыгат экен бүгүн, а? Карагашка ат. Ат боюнча маалыматты айтайын, Ыктыяр. Жаш боюнча жаңасы. Жаңасы. 4 жаш эми болду. Былтыр кышты мезгилинде келген. Келип үйрөтүп, кулактарга салып. Böyle турбай ушул атты үйрөткөнбүз да. Быйыл жайы менен Кубазыкта турду ушу көктөн чыккандан бери. Көктө туруп, быйыл аз-маз кеч калдык. Кандай, суу туштанбы? Суу тутабыз азыр. Эки ат чыгат, эки ат тең ошол. Кичине суу туттан кеч калдык. Даярлоо болуп калды. Бирок мындай кичинеден чапса болот да, туурабы? Болот. Канча күн бастырып ушул акыбалга жетти? 20 күндүн тегереги болуп калды. 20 күн тегереги басырдыңар. Тегереги эки аттан тең эле ошо 20 күн тегереги басылды. Көтөн Кубазыкта турган аттар. Күчтүү. Буну былтыр жаңы алып келип эле салып, өзүм чабып, өзүм алып ушундай жалдап үйрөтүп аттык. Быштысында эле, Ортодо турганга эми жаштык кылып атты. Анан быйыл ушул кичине аяп чабып алса, кимге насип кылса. Анан келерден уже кеңир чабып берет да. Быйылкы жылдын улагына кирбедиби? Быйылкы жылдан кире элек, Мына эми суутусуна эми келип атат. Бул таза кыргыз жылкыдан экен да? Таза кыргыз жылкы өзүдөн. Каяктан келди бул? Негизи? Бул бизге ушул өзүм тааныштын эле акаларыбыздан келген. Таанышыл адамдардан. Таанышыл адамдардан алып келгенбиз. Себеби биздики ушул бир жыл кармап, өзүм немесине жетсе анан сатууга чыгарабыз. Минип көрүп, аттын характерин билип десең, жакшы үйрөтүп, мисалы эртең бирөөгө тапшырганда дагы уят болбой турган даражага барып сатууга алат да. Туура айтасың. Ден соолугу жакшыбы, Ыктыяр? Ден соолугу эми карап неметтик. Ден соолугунан эч бир неме көрбөдүк. Айып жок, а? Баары жакшы. Ден соолугунда айып жок. Караңыздар, карагашка. Аттын бою канча чыгат, Ыктыяр? Бою замрак ачыгын өлчөп көрбөкпүз. Ушу 60га чыгын кимеси да. Ушу 60га жакын, а? Жол жоргосу жокпу? Жол жоргосу деле андай неме жок эми, басымы жакшы да. Басыгы жакшы экен бирок. Мына жерде кичине азыр ылай болуп турат тугандар. Ушул жерден кичине чапсак болобу? Болот. Бир зардасын көрбөйлү, оңго солго буруп биринчи, а? Поворотторун көрсөт. Туяктары таза. Туяктары таза, өзүм көтөрүп, өзүм такалатып. Ага деле жол. Жаныбар жакшы ат экен, жакшы. Жоон жолпот экен да. Кыска кой берсек. Кыска бир кой берип кой, Ыктыяр. Айда. Мына достор бир жакшы бир адамга насип кыла турган ат экен да, карагашка. Бул жигиттер негизи баасындагы жакшы жөндөй кылып коюшат. Ыктыяр былтыркы жылы ушул маалда бир ат чыгарган болчу, жакшы ат. Мына быйылкы жыл десем анан дагы ушул аттарды даярдаптыр. Бери бастырчы. Бунун баягында жаман кыялдары жокпу? Жаман кыял деле жок. Негизи карап Караганга жоош, а? Караганга жоош, четели алчыгып, онатып, пайпак байлап, машинага чыгышы түшүшү бардыгынан негизи жеңил жакшы. Портерге секирип чыгат. Чыгат. Арка алдын көрсөтүп коеюн. Бастырчы. Бияка. Мына достор. Ыктыяр, бунун баасы канча биринчинин? Баасын ошол элге караштырып эле 230 миң сом болду. 230 миң сом. Мына тугандар эң сонун баага бааланды. Ат кудай кааласа уят кылбайт, а? Уят кылбайт. Болду, Ыктыяр. Бул биринчи номердеги ат болду достор. 230 миң сом. Экранга жазып койдум. Кийинки ат кандай? Кийинки ат ошо кыргыз жылкысынын эле күчтүү жылкыларынан. Күчтүү жылкылардан. Ошону көргөзөлү онда. Кеттик.
Мына туғандар біз екінші номердегі аттан баштайлы. Бұл атты азыр маалыматын айтат туғандар. Бұл атты мен да уағында көргөм. 2 жыл мурун көргөм бұл атты. Азыр толық сүйлөп берели ат боюнча. Бұл аттың қандай екенин достор Ыктыяр өзү айтып берсин. Ыктыяр, бұл ат сенин колуна келгенине бір 2 жыл болуп калды окшойт, а? 2 жыл болуп калды. 2 жыл билем да бұл аттычы. 2 жылдан бeri багытабыз, чабытабыз. Канчылык бар иштеткенче. Анча-мынча иштетип да коесуң. Иштетем, койбойбуз. Айылдарга коюп жүрдүк бул тире. Бу ел коюлбады. Айылга үйргө чыкпады. Бу ел үйргө коюлбады. Бұл өзү данчага аралашып беле мына ат? Же 40 жылкы? Кандай экенин билбейм бирок. Өзүнүн айылда эле өзүнүн аты ушу чалып. Ушул жерде бир аканын аты эле да мунун, а? Бул жерде Жакшы. жүргөн аттын ушул жерде эле багылган бээлердин кулуну болуп эсептелинет. Өзүнүн айылда эле туулган немелер. Теги бар. Атасы да улакка жарап жүргөн ат. Азыр 3 асый ат. 3 асый. 3 асый. Жазда көккө 4 болот. Улакта Улагы кандай чыкты? аттын улагы жакшы эми. Улакка биз чабылып жүргөн жеринен алып калганбыз. Ушу сатууга чыккан жеринен алынган да. Ошо билем да. Өзү да чабылып жүрөт. Ушул моментте да. Быйыл ошол азыркы чыккан аттын экинчиси азмаз кеч калганына себептөө байланыштуу ат чабыла элек. Чабыл элек, быйылкы жылдын эсебинен. Былтыр куу эле чаптың окшойт бир болсо. Былтыр куп чаптык. Быйыл ошол сатууга коебуз деп анан иш менен да болуп, тиричилик менен суутусу кеч калып, кечирээк суутулду. Тегерээги ушул 2 аптадан бирдей эле суутуп, бирдей эле кармалып турат. Эрте жаздан көккө бир койгонбуз. Ошондон бери куу азыктап ат. Күчүндө экен да, жаныбар, күчүндө. Бул беркиге салыштырмалуу кыйла чоңураак, а бул, а? Бул мындан кыйла эле бийик. Кыйла бийиктик кылат. Булакта өзүнүн орду бар. Орду бар. Айлантканы дагы, жакама айдап чыкканы дагы бардыгына. Булакта мындайча айтканда такшалып бүткөн ат. Бардыгын билет. Үйрөтүштүн кереги жок. Үйрөтүштүн кереги жок. Аттын үйрөнгөн ат. ден соолугуна жооп. Ден соолугу жакшы. Ушу бою 1.60-тан жогору мына ат, а? 65. Биз иш тартпаппыз ушуну. Биз эми атка кайманат коюп, тартып бир неме алды. Дыйканчы эле. Дыйканчылык эле десең, а? Келип, кармалып, бакмалап. Убакыт саатына келгенде сатууга коюп. Ушундай эле кармалат негизи биздечи. Бир немесин көргөзүп койчу. Аттын буролору кандай экен? Чапсак болобу, болбойбу азыр? Ошол боюнча бир кой бергенге болот. кыска кой бергенге болот, а? Жаныбар ама жулоосу өтө күчтүү экен да. Дагы бир жолу. Кой берчи бир, кой берип көрчү. Арканкы 2 тояк, алдыңкы сол тоягында агы бар экен, достор. Печенесинде кашкасын көрүп турасыздар. Мурдунун учунда агы бар. Бээли чаптырып дагы бир кой берилди. Бул аттын баасын сурайбыз тугандар. Менимче аттардын жакшылары чыкты. Кой берчи дагы. Koyar. Oğuzunun yumuşaklığı. Oğuzu orta ol eken. Yumuşaktan öderak. Buna dostlar baskanların görürü. Туғандар, атқа сындан беріңіздер. Құда қаласа улағана жооптап атат Ыктыяр. Эми ден соолугун сурайлы дагы баасына келебиз. Баасына келип, баасын билип берели. Ыктыяр, бул аттын ден соолугуна жооп бересиң да, туурабы? Сол 2 жылдан бери кармап турабыз. Ден соолугу жакшы. Жаман адаттары жок бу атта. Бир аз эркелик характери бар. Эркелик характери бар. Бул ачыгын айтып коеюн. Кашла ойнотуп, алчыгып жаулап, ойнотуп атканда эркеле ойноп турат. Такага жоош. Тээп тиштеген өнөрү жок, а? Жок. Ортого жетелеп кирип, портерге жетелеп чыгып, кайпактарын байлап, бардыгына негизи жакшы эле.
Ешбір мындай айыбын эле көргөн жокпуз аттынча. Колго жоош экен, значит. Колго жоош. Аяк киши карайт үйдө. Биз иште болуп калабыз, аяк киши каралы. Туяктарында эч кандай айып жокпу? Туяктары таза. Туяктары таза. Такыга турушу жоош. Баасын канча деп коесуңдар? Баасын баалабайсыңбы? Баасын ушундай келишим баага эле койсокпу деп маслат кылдык элек. Келишим баага коюп коесуңбу? Келишсе, анан атты көбүнчө эми азыр ушу улактын үстүндө көбүнчөсү ушу улактын үстүндө минип ошол жерде баалашып атышат да. Биз да ошол атты каласа улак алып барып берсек, каласа улакта чапса, Чаап көрүп алса десең. Минип көрүп, мындай өзүнө өзү гарантия коюп көрүп, эртең күнүн нараазычылык болбой турган кылып. Ошого ат насип кылган адам келип көрсө, Ошондо баасы айтылат, а? Баасы ошол жерде сүйлөшсөк деп ушундай машлат кылдык элек. Буну бирок кыйлап пулга алгансың, аны да билем. Жакшы пулга келген. Жакшы пулга алгансың. Анда достор, атты көрдүңүздөр, эми аттын ээси ыктыяр канча коет аны өзү билет экен. Аттын баасы азыр сыр бойдон калды. Келип үстүн минип көргөнгө баасы айтылат. Андыктан туугандар, атты силерге болушунча маалыматын айтып бердик. Жоон моюн ушул жерде пешинесинде кичине кашкасы барбы, а? Азмас. Кичине кашкасы бар экен. Бул сызык кашка. Көрсөткөнгө аракет кылдык туугандар. Соодаңа береке болсуңуздар. Тынч бол.